Фарадейдин тажрыйбалары. Экинчи катушкада токту өчүрүп күйгүзүүдө индукциялык токтун пайда болушу. Фарадейдин кийинки тажрыйбасын карайлы. Ал магнит талаасын индукциясы кайсы бир себептерден улам өзгөрүүсүн изилдеген тажрыйба. Анда өтө маанилүү факт бар. Гальванометр экинчи чынжырды күйгүзүп өчүргөндөгү убакытта биринчи катушкадагы токтун пайда болгонун көргөзөт. Бул учурда эмне болуп жатканын түшүнөлү. Магнит талаасы электр тогунан пайда болоору бизге белгилүү. Магнит талаасынын индукциясы B электр тогунун күчүнө түз пропорциялаш. Мындай көз карандылыкты графикте көргөзсө болот. Экинчи катушкадагы электр чынжырын күйгүзүп өчүргөндө кыска убакытта электр тогунун күчү көбөйөт же болбосо азаят. Анда экинчи катушкадагы магнит талаасы биринчи көбөйөт, андан соң азаят. Демек, биринчи катушка аркылуу өзгөрүүчү магнит талаасы өтөт дагы электр тогун пайда кылат. Тажрыйбадан мындай жыйынтык чыгаралы. Эгерде убакыттын өтүшү менен өзгөрмө магнит талаасында өткөрүүчү жабык контур жайгашса, анда электр тогу пайда болот. Биздин байкообузда дагы мындай жыйынтык менен толуктасак болот. Жабык өткөргүчтөгү соленоид индукциялык ток жабык өткөргүчтүн магнит агымы өзгөргөндө пайда болот.